өзү умра компания ачыш үчүн канча каражат кетет экен же эмне кылыш керек? Мен түшүнүгүм боюнча, мен оюм боюнча жөн эле отельдерди тигилип барып билсең эле алып бара бересиң деп ойлойт го көбүнчө. Кандай чынына келгенде? Умра компания ачыш үчүн мен ойлойм биринчи адам ток болуш керек да. Бул мындай параллельно мындай именно ушул жактан акча табып кетем, байып кетем десе ал мындай максатына жетпейт да. Себеби деген мындай болуп калат, эми туура айттым, көп азыр Кыргызстанда компаниялардын 80% банкрот да. Бул жака кеминде мындай кененирээк кыймылдаш үчүн, что гостиницаларды заранее брондош үчүн, поезддарды заранее алыш үчүн, билеттерди заранее алыш үчүн кеминде $1 миллион керек бир компанияга. Эгер мындай жакшы кыймылдайм десе, команда бардыгынын офиси болуп мындай болуш үчүн, жакшы кыймылдаш үчүн сага, чтобы өзүң барып гостиницаларга диктовать эте ала турган үчүн. Мисалы азыр бизде август го, биз уже январга чейин, февралга чейин гостиницаларга полноценный акчасын төлөп бүткөнбүз да. Ошон үчүн биз жакын гостиницаны, жакшы гостиницаны ала алабыз да. Билеттердин баарын самолетту мисалы кеминде 30%, 40% төлөш керек да. Да, болот эми эптеп фирма ачып алып нары бери кыймылдагандар бирок кыйын болуп калат. Барганда гостиницасын бронун снимать этип салат, башка гостиница бирөө көбүрөөк берсе, аны тебип салат, кыскасы ошондой болуп калат да. Ошон үчүн кенен кыймылдаш үчүн мен оюм боюнча кеминде $1 миллион керек эгеринде. Бирок могу чындык болуш керек. Мен угуп калгам да, умурга барганда ушул арабтар ал жакта иштеткен, ошо отелдерде иштеткендер, алар кааласа жөн эле бронду чечип эле салат экен да. Бул чындык. Бул чындык. Ал жакта көбүнчө египеттиктер иштейт. Ошолор көбүнчө ушундай системаларды биздин эле кыргыздар сиз көрсөңүз керек, көбү көчөдө калып калгандар болуп калбайбы? Анткени мындай болуп калат да. Биринчи бул жактан адам чогултат, кээ бирлер баягы сезон болуп калат да. Умрада деле сезон бар. Август, сентябрда адам азыраак барат. Ушул кезде арзан болот. Дүйнө жүзүнүн бардыгы уже декабрда каникул да. Ошол кезде барганда билет дагы көбөйөт, гостиницага да спрос көбөйөт. Анан булар баягы убагында акчасын берген эмес да. 1-2 ай калганда берем дегенден уже брон отмена кылып кетет, баалар көтөрүлүп кетет. Мен көп эле компанияларды байкап атам, ошодон аксап калып атат да көбүчү. Көбү ошодон аксап, көп адамдарды чогултуп алып кичине уят болуп калып неме кылып атат да. Буга бир мындай поляга даярдангандай эле, мисалы дыйкан өзүнүн немесине жаскамал баягы бензинин, соляркасын, баягы урукун дайындангандай эле буга деле бир кеминде 20 жыл мурун даярданып башташ керек да, чтобы системага алыш үчүн, кененирээк иштеш үчүн. Болбосо убагында келгенде кылам десе кыйыныраак болуп калат да.